Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу жалпы кыргызстандыктар. Эмне дейсиз, эми азыр бир досумдун Армения номеринин машинасы бар эле, ошол кызык болуп, ошол досум менен оформленияга бир катышып көргөн, кандай болот, процедуралар кандай болот, эмне кылат деп бир күн кечке убакыт өттү. Азыр бүгүн эртең менен баштаганбыз, ошо бүгүн кечке деле бүткөн жок да, азыр мына саат 6 болду. Ошондо деле жетишкен жокпуз да. Бир унааны мыйзамдаштырам деген адам бир күн жетпейт экен да. 2-3 күн. Ошол. Анан эми сиздер менен бөлүшүп коеюн дедим. Эгерде баягы оң рулдуу российский номерлерди дагы азыр мыйзамдаштырып, ошол 10 региондогу номер такла деп атпайбы? 1-октябрга чейин сурап коючу. Менимче 1-октябрга чейин эл эмес, ошол чет мамлекеттин номерларындагы унаалардын ээлери эмес, бул мамлекет өзү мындай оформление кылганга жетишпейт экен да. Себеп дегенде ал унаны биринчи кезекте баягы техосмотрга аппарат келсин, лабораториянын жанында. Ал техосмотрга алып келген, анын заключениясын алып алып, безопасный город, коопсуз шаардын баягы имаратын бул интернеттен издеп араң таптык, адресин. Эгер ошто болсоңуздар, ал мэриянын жанында эле бир имарат экен. Ошол жерге киресиң, ал жерде бирсең дагы ошол унаа мекемеде, ошол техосмотрдагыдай деле 60-70 адам күтүп отурат экен. 1-2 адам кабыл алат экен. Акырын, шашпай. Короче, билбестен техпаспорттун өзүн алып келип алсаң болбойт экен. Техосмотрдан өткөн заключенияны кошуп, анан бул жерге алып келет экенсиң. Коопсуз шаарга келсең, ошолор булар штрафы бар же штрафы жок деген справка берет. Ошонун негизинде анан кайра унаага барасың. Кайра унаа мекемеге барып, кайра ошол жерде, ал жерде бул жерде азыр 50-60 болсо, ал жерде бир 100 адам, 150 адам кезекте да. Иши кылып, азыр эми биз унаа мекемеге оформление кылганга толук бара элекпиз, бирок ошого жетпей туруп уже бүгүн кеч кирди. Техосмотр кылдык, анан кайра бул жерден келип ушул адашкандар көп экен, техпаспортун эле көтөрүп келип алгандар бар экен. Ошол жерге келип биз дагы ушундай экенин билип атабыз. Анан дагы бир кызыктуу жагдай, бул коопсуз шаарда достор, сиздерге справканы 1 күндүк срок менен эле берет экен. То есть сиз алган штрафы бар же жок деген справка 1 күнгө эле действует этет экен. Андан кийин келсеңиз, арыз жасап келсеңиз, кайра кечигип калып, унаа мекемеге барып өткөрө албай калсаңыз, кайра келип арыз жасат экенсиз. Анан 14 күн күтөт экенсиз. Ушундай бир мындай жүдөтмөй эле неме экен да. Таштар же бир көбүрөөк адамды алып, Армения номери көп постоянный болбойт да. Башка жактагы жумушчулардан суранып келип, 7-8 адамды коюп, керек болсо 10 адамды коюп, давай мыналарды 1-октябрга чейин өткөргүлө деп. Буга дагы сөзсүз бир УКМКнын башчысы келип, ошол тапшырма бергенден анан кыймылдайт да, бул башчылар деле. Коопсуздар эми биздин азыр мамлекетке тиешеси барбы жокпу билбейм. Менимче жеке менчик компаниянын немеси да азырынча. Ошол, эгерде чет өлкөнүн Армения, Абхазия, российскийлер оң рулдуу болсо, 1-октябрга чейин мыйзамдаштырам десеңиздер, сөзсүз түрдө техосмотр кылып, анын заключениясын кошуп алып, анан келип коопсуз шаардан штрафы жок деген справканы алып, андан кийин гана унаа мекемеге барат экенсиздер. Ошол көпчүлүккө ошого адашып, техпаспорттун өзүн эле көтөрүп келип алсаңыздар, бул жерде бербейт экен.